Ошон үчүн урматтуу биртандар, бул кызыл сызык мусулман адамда, момун адамда ушундай болуш керек. Мен намазды эч кандай абалда таштабайм. Эч кандай абалда, эч бир жумуш, эч бир нерсе мени намаздан алек кылбайт деген. Ошондо шайтанды жеңе алабыз. Эгерде ким шайтанга ушу намазды таштоосунда жеңилген болсо, анда башкасында оңой эле жеңилет. Шайтанды ушул намаз менен жеңебиз. Аллах Таала Куранда айтат: "Вастаину бис-сабри вас-сала". Силер сабырдуулук менен жана намаз менен Аллахтан жардам сурагыла дейт. Намаз менен жеңебиз. Намазың болсо диниң бар, намазың жок болсо диниң жок. Ошон үчүн эң биринчи намазга бекем болуш керек. Мусулман адам, момун адам шайтанды жеңүү жолу эң негизги жолдорунан бул намазын эч кандай да абалда таштабагандыгы. Пайгамбарыбыз ошон үчүн айткан хадисте: намазды туруп оку дейт. Эгерде туруп окуй албасаң, отуруп оку деген. Эгерде отуруп окуй албасаң, жатып оку дейт. Алымдар айтат, жатып окуганда эч бир жери кыймылдабаса, акыл эси ордундабы, ошондо да намаз түшпөйт. Оюң менен болсо да, тилиң менен болсо да жатып алып окуйсуң. Бул ушул намазды шариатта канчалык деңгээлде орду чоң экендиги баяндай турган нерсе. Ошон үчүн мусулман эч кандай абалда намазды таштабаш керек. Азыр бизде көпчүлүк адамдар өтө кайдыгер дагы кичинекей эле бир үзүр болсо таштап коет. Бир жумушум чыгып калды дейт, жумуштан уруксат бербейт дейт, окууда окуй албайм дейт. Же болбосо бир аз эле ооруп калса, кичине грипп болуп калса, башы ооруп калса, температура болуп калса, жатып алат намаздарын эле окубай. Бул андай болбош керек. Ошого окшогон нерселерден, ошого окшогон кызыл сызыктардан мусулман сак болуш керек.